Туғандар, ассаламу алейкум. Южно-Портой 30Б-да өткенде Аклейкаға мастер керек деп бізде отқамыз. Мына укам кетіп қалды де. Бұл укам кетіп қалды, ассаламу алейкум. Сыймық менен беканы ғила қылды. Тінсің бі? Десақ шақшы? Келдің бі? Қатыр отасың бі? Келе бересер, мастер келді туғандар бұйырса. Мына бала яман тез іштейді. Келсеңер машиналарды пытыр-пытыр қылып еле қылып береді туғандар. Егерде кімде-кімге Аклейка қызматтары керек болса, тонировка, Аклейка, бренд, госпаласа барлық қызматтарды қылады. Мынада матуй болған екен. Ошол туғандар, анан кейін аккаунт бойынша да келсеңер, ошол жерде аккаунттарды ачып берет туғандар. Келсеңер офисы ошол жерде левый аккаунт, оригинал кичине проблема болот, бирок левыйды эч ким ача албаганды ошолар ачып берип атат. Кисарт бойынша комфорт плюс экзаменин өтө албай аткан болсоңор, 6 айга култанган болсоңор ачып бере берет туғандар. Ошол Аклейка боюнча келе бересиңер, постоянно ошол жер менен иштешебиз туғандар. Бул жерден башка Аклейканы мен реклама кылбайм. Ошон үчүн мен айына бул жерде 2-3 жолу чыгарып турамын. Ошол ак кыласыңар, серый кыласыңар, өзүңөр кааласаңар, любой цветти алып келгиле кылып берет туғандар. Эгерде машиналар көп болсо, 4-5 машина болгон болсо, түнү менен болсо дагы договор кылабыз, кылып берет. Телефон номер коюп койдум. Звонок кылып, болсо SMS жазып келе бересиңер. Южно-Портой 30Б аккаунт боюнча, Аклейка боюнча силерди күтөбүз туғандар. Мына машинаны карагылачы. Сапсым чоң машина экен. Фарлары кантет фарлары. Туғандар. Мен өткөндө айткан элем, мына машинаны мен бир обзор кылып көрсөтөм депчи. Убакыт сааты келди буюрса. Скоросттарда бир бөлөкчө экен. Турушун карап койгула. Анан карагыла, мына машинада. Парковкага салабыз. Сапсым жин экен. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, туугандар, амансыздарбы? Зикир 009. Мен өткөндө айтканмын, буюрса ушул машина боюнча айтып беремин депчи. Мен биринчи жолу айдашым да. Вообще жумшак машина экен. Азыр муну ким айдайт, арендасы канча, акчасы канча, иштерин бир сыра көрсөтүп, силерге айтып берем. Электромобиль, буда бензин жок. Өзүңөр билесиңер, жолдон деле көрүп калсаңар керек. Турушун карагыла, дискасын карагыла. İçin bir görmeyim be. Sengil öz açılar eken. Anan karagılaç. Çoğunluğun karagılaç. Mına жерде massaj, passaj, короче, bardağı var eken. Bismillah. Dep nan karagıla. Mınaları material eken. Bu material da canı otadı. Nan karagılaç. Aydasan kuştay maşina eken. Sapsım jumşak maşina eken. Бұл машина Мирбек Асанқұловтың машинасы. Бұл егер көзіңөр көріп атсаңар керек, YouTube'ты жарып атат, просмотрларын қатырып атат. Мындан қарағылачы. Қытайша сүйлеп атат жерде бір жеңемчи. Анан қарағыла, мына жерден мультфильмді қойып алып, кеттинген да. Да қандай эле мына ол? Мындан қарағылачы. Короче, машина сәпсім екен. Салфеткасында ушундай палып сұрақмын. Чүрөрем да менші. Мынан қарағыла. Мұндай жөнөкөй емес мына сулардағы. Сулардағы бір өзінше. Ультима деп атан Яндексин сулары. Мына жақ бойынша бір обзор көрсөтөйлү. Анан кейін өзүнөн кеңири маалымат алып беребиз буюрса. Көрсөтчү жигер, мындан карачы, ана экранда карачы. Балчыган чоң эле экранда карачы. Сапсым чоң. Арендасын 15 000 деп атат. Азыр өзүнөн да сурайбыз. 15 000 аренда берген адам эми күнүнө канча иштейт десеңер. Тариф элит. Майбакты басып атат. Аркасы ошол 009. Сапсым жинди экен. Колдон келсе силер да кайдагыла. Мирбек ал жакта турат, азыр буюрса жолу болуп туруп, кеңири маалымат алып туруп, интервью кылабыз. Биз менен чогуу алат тугандар. Каналга катталып болсоңор, подписаться кнопкасын сөз басып, каналга катталып, видеого лайктамасы кыласыз. Кеттик эле. Достор, эгерде жакшы таксопарк издеген болсоңор, парковый самозанятый болуп иштейм десеңер, мынакей Азия парктын проценти болгону 1% тугандар. Москвада 1% кылгандар өтө аз. Азия парктан пучевой салсаңар болот, документтер жасасаңар болот, бардык документтен жардам берет. Аккаунттан да жардам берет тугандар. Номерге WhatsApp'тан жазсаңыздар, кошуп коет тугандар. Парковый самозанятый болуп иштесеңер болот.
акчадан проблема жок. Каалаган акчаңарды каалаган убактыңарда чечип ала бересиңер. Номерге жазып Ажа парк менен чогуу иштешебиз туугандар. Медибек, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Катырып атасыз. Катырып атабыз. Биринчи эле мына зикир боюнча айтайлычы бирден. Канча убак болду иштегениңизге? Ассалам алейкум. Болоттун катталуучулары, катталбай эле жөн эле көрүүчүлөрү. Зикирде иштеп атканыма канча болду? 1 айдан ашып калды окшойт. Башында эле өзүңүзгө да суроо көп келсе керек, Мурун В класста иштейсизлер, минивенде, круизде. Анан кийин буга өтүп кеттиңиз. Эмне себеп болду? В класста канча иштедим? В класста жарым жылдан ашыгыраак иштедим окшойт. В класстан кийин С класска өттүм, С класстан Майбахка өттүм, Майбахтан бияка өттүм. С класс менен Майбахты ортодо бул машинаны издеп жүрүп, бул машина чыкканга чейин айдадым. Эмнеге бияка өттүм? В класста деле жумуш жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр тем более сезон аябай жакшы болуп атат. Эң бардыгынан азыр тариф В класста жакшы болуп атат окшойт. Буга өткөнүм. Жөн эле баягы тарифти алмаштырайын. Башка машинага мындай жаңы күч, жаңы дем менен дегендей эле. Ошого эле өттүм. Мен билгенден айтып калабыз, бир тарифте көп иштебейсиз. Көп иштей албайм. Узак 3 ай. 3 ай жарым жыл. Бир тарифте көп жүрсөм чарчап калам. Өзгөртсөңүз башка желание болот. Башка жаңы күч, жаңы дем менен баштайсың, мындай свежесть пайда болот кичине. Нол зикирдин арендасы 15 000. Бардыгына эле ушул кызык да. Мунун арендасы 15 000 болсо, өзү канча иштейт? Арендан чыгарасызбы? Аренда мисалга 15 000, Бул тариф элитте да. Тариф элитте Майбах ала турган болсоң, жаңы Майбах азыр 23 кузов ушундай эле 15 000, 16 000, 18 000ге чейин Майбахтар. С класстар ошо 15 000 тегереги 23 кузов. Ал жерде зато кайра бензин куясың. Майбахтарың дизели болбойт. Бензиниң эле күнүгө бир 3-4 000ге куясың. Уже почти 20 000 тегереги болуп атабы? Мойкаң менен 20 000ден ашып кетет. Бул жерде 15 000 расход жок, мойка болду. Бензин куйбайсың, заправка кылбайсың, только зарядта бекер. 15 000 актайбы? Тариф элитке 15 000 айткандай эле Майбахтарың ошо нормальный эле. Машина жаңы 23 жылкы, приоритет жакшы. Жумуш кандай болот? Среднем күнүгө. Ар кандай мен видеолорум көрүп жүргөндөр көрүп жүрөт. Канча иштеп атам, кандай болуп атат. Бир будний күндөрү жумуш болгондо среднем бир 30 000 тегереги болот. Ошондо күндөрү андан жакшы. Ошондо өзүңөр кемтип көргүлө. Бензин куйбайт. Только мойка. Мойка канча мойка кыласыз күнүнө? Бир мойка канча сом? Мойка мен постоянно жудурам. Магистральныйда баары билет болуш керек, премиальный тарифтер көп барат. 800 рубль кузов коврик. Аны деле прям күнүгө жудура бербейм, азыр погода жакшы эле болуп атпайбы? 3 күндө, 4 күндө болуп кетет даже кээде. Прям аябай эле жалтыратып карай бербейм. Машина өтө жумшак экен, Машина аябай жумшактыгы боюнча действительно жумшак. Клиенттерге да аябай жагып атат. Пневмо подвескалары. Машина өзү 3 тонна турат салмагы. Анан ошого да жараша машина аябай жумшак. Тартышы сөз жок экен кыскасы. Тартышы канча аттын күчү бар эле? 500 канча беле? Мен өзүм мындай аябай ошол жагынан кызыкпайт экенмин. Мындай баягы машинанын характеристикаларын изучать этип көрбөптүрмүн, бирок угушума караганда 544 аттын күчү бар. Көп деп, эми элестетип келет. 500 аттын күчү бар машина. Тартышы. Ичкисин ичини көрсөттүм туугандар. Ичи жасал каласы Майбах жолдо калат бирокчу. Майбах жолдо билбейм, бирок Майбах деген Майбах бренд да. Бренд ол Майбах. Аракет кылып турмун кыйла жакшы экен бирок. Клиенттер неге пассажирлар жактырып атат. Майбахка караганда мындай аларга эмне? Удобство да главное, отурганда арты кененирээк, баягы отурганда буту колун сунганда тийбей, мындай ошол жагынан жактырып атышат. Мындан карасаң, панораманы карасаң. Сапсип экен да мындан караганда.
Эми биз баягы эски машина айдап жүргөнгө бул машина биздин көзүбүзгө вообще жакшы көрүнүп атабы. Анан кийин дагы бир кызык суроолор да. Мына мен өзүмө дагы кызык. Мисалы элге дагы кызык көрүп аткандаргачы. Зарядыңыз азы калды. Өчүп калды дейли, мүмкүн уксаңыз деле керек. Өчүп калган болсо зарядка чейин кантип жетесиз? Түртүп барасызбы же? Заряд негизи 20%тен ылдый түшүрбөйм. Атайын 20га түшүрүп же болбосо андай жок. Мисалы үчүн бизде простой көп да. Заказды бир заказдан экинчи заказга күтүп каласың. 1 саат, жарым саат, кээде 2 саат күтүп каласың. Ошол маалдарда эле шаар ичинде заряд толтура станциялар сайда турчу. Барып ошол жака зарядка сайып коюп, заказ күтүп отура берем, линиядан чыкпай элечи. Ошентип 20%, 30%, 15% зарядта болуп эле жүрө берем. Ошентип толуп калат. Анан эгер өчүп калса, вдруг бир нерсе болуп баягы дальний жакшы заказ түшкөндө кыйбайсың да. Ала аласың, жан талашып. Кетип каласың, кайра обратно жетпей калышы мүмкүн. Өчүп калса, муну буксировка деген жок, сүйрөтүп, жетип алам, түртүп жетип алам дегенче, андай жок. Эвакуатор. Эвакуаторда жанагындай буксировочный эвакуаторлор жүктөй албайт. Көтөрө албаса керек муну. Көтөрүш керек. Жана манипулятор барбы? Ордунан так көтөргөнчө, төрттөңгөлөгөнөн. Ошо менен только ошо менен көтөрөт. Аларның подачасы 12 000 рубль экен. Только шаар ичинде. Чалып чакырганың эле 12 000 рубль, келип хоть 500 метр жеткиреби 12 000. Өткөндө болду, бир өзүбүздүн брачкалардан өчүп калып. Машинаны жаңы эле алып, ал айдаганда канча 1 жума ушундай эле болгон. Рисковать этиптир. Өчүп калып, даже парковкага токтой албай калды. Калып кетти ошо турган жеринде. Машинаны түздөп токтотоюн деп парковкага кирип атып өчүп калды. Түртсө да болбойбу? Түртсө да болбойт, эчтеке жылбайт, ноль. Тыгылып калсам эмне болот? Эми бул машинанын тыгылчу жерлерге барбайт да. Кызык да, элесе сен мага кызык да, билбейм. Тыгылып калсаң кантип чыгасың деген да. Вот ошентип манипулятор чакырып, болбосо станция жаныбызда эле болчу. 1-2 километрлик жерде. Жүктөп алып барып зарядтады. Аренда 15 000. 30 күн болсо 450 000. Кыйын эмеспи? Эми мындай мисалга сага мага кыйын. Мындай угулушу эле кыйын да. Ой, мен 450 000, 15 000 аренда депчи. А бул тарифте, элит тарифте иштеп жүргөндөргө бул нормалдуу эле нерсе. Көп эле айтышы мүмкүн азыр угупчу 450 000, күнүгө 15 000 депчи. Но бул тарифте, элит тарифте иштеп жүргөндөргө бул нормалдуу эле нерсе. Ушундай эле болот. Муну иштеп чыгарса болот. Андан тышкары өзүңө да иштесең болот. Бул тарифте негизи 15 000ге берип аткандан кийин, значит жумуш ушундай. Машина депозит менен алгансыз. Депозит. Анан бул зекирди көбүнчө кыргыздарга бере бербейт экен. Негизи майбактарды эле көп деле бере бербейт го. Эми кыргыздарга бере бербейт болгондо азыр зекир көбөйдү шаарда. Кыргыздар эле айдап жүрөт көбүнчөсү. Барбы кыргыздар айдагандан канча саналуу эле болуш керек? Көп эле. Мен группа ачып койгонбуз өзүбүз. Зекирлерден ал жерде эле 5-өбүз барбыз. Андан башка дагы мен мындай тааныгандардан, билгендерден тоже бир 5 чакты бар. Это мен билгендерден, андан да көп болушу мүмкүн. Кыйын саңар эми зекир айдагандар. Бирок мына машинаны айдаш да өзү кымбат машина. Бул машинанын баягы көбүнчөсү сурайт, кантип алсак болот, комфортто иштейм, комфорт плюсто иштейм же экономдо иштейм депчи. Кантип алсак болот, кантип айдасак болот. Баягы парктар сурайт да, Яндекске опытыңдын, стажыңдын деле кереги жок. Яндекске 3 жыл стаж жетиштүү, чтоб сага заказ бергенге закон боюнчачы. Андан ары жагы Яндекске всё равно сен по ступеням көтөрүлгөнсүңбү, эконом, комфорт плюс, бизнес, там премьер, элит ушинтип иштегенсиңби депчи. Яндекс вообще бир күн таксиде иштебей туруп деле отура берсең болот бугачы, экзамен тапшырып коюпчу. Парктар эмнеге опыт вождения сурайт? Мындай машинаны айдап көргөнсүңбү, анан канча жыл айдагансың? Парктар ошону карап берет да машинанчы. Анан так как бул машина кымбат болгон үчүн,
баары бир мындай кымбат машинага, мындай габариттүү машинага баары бир опыт керек. Анткени сразу эле сен мисалы үчүн экономдон, Соляристен буга секирсең, сен обязательно бир жерин чийип, бир жерин бир нерсе кылышың мүмкүн. Анткени Соляристе көп нерсени карабайсың да, бордюр, сардюрду деле карабайсың, кысылып, сыгылып, бордюрга дөңгөлөк дискаң чийип алып эле кете бересиң. А бул жакта дискаң кичине эле чийилсе, болду, төлөйсүң. Кузов мисалы үчүн дворлордон баягы кичине бак-сактардан мынтип эле өтүп кетиши мүмкүн, чырпыктар тийип, кузов чийилиши мүмкүн. Сен Солярис менен өтүп баратып, ал чийилсе, оклейка, пленка эчтеке болбойт. Бул кичине эле ошолор тийип чийилсе, все уже. Кузовду кичине чийип пайда болсо эле уже все. Кыскасы кыйын экен да. Ошолордун баарын учитывать этиш керек да, анан бул деле машина го, айдай берем деп. По-любому мындай машинага опыт керек. По-любому. Буга чейин иштегенсиз бизнесте, ошо примерде, Майбакта. Мен бүт эле машинаны, бүт эле тарифте иштеп чыктым уже. Эконом, комфорт болуш эле. Анан туугандар, Мирбек Эканын YouTube каналын коюп койдум. Экранда турат. Мирбек Асанкулов десеңиздер чыгат. Видеолорундагы ошол зикир боюнча, мүмкүн эртең башка тарифке отуруп калат. Ошол боюнча өзүнүн YouTube каналынан көрсөңөр болот. Жаман катуу кетти аса, Подписчик почти 8 000 болуп калыптыр. Буюрса. Просмотрлар ой. Биздики мындай эле просмотрчу. Сапсим кетти ат бирокчу. Дагы каналына катталып, видеого лайктан басып, өзүнөн көрүп турсаңар, ушундай укмуштуудай сүйлөп берет. Мен сүйлөгөнүм мындай эле да. Жаман катуу сүйлөйт. Анан мен ака десем ушул жерде сөз келип калды. Өткөндө видео чыгарсам, сен ака деп атасың, сен кыргыз эмессиң дейт. А мен не жасалма болуп туруп байке деп сүйлөшөйүнбү? Как энес болгон жакшы да. Жасалмаштын кереги жок тоондар. Эми ошондо кандай болсок, жашоодо кандай болсок, ошондой эле сүйлөп атабыз. Колдон келгенин кылтабыз. Анан байке деп жасалмаштын кереги жок го дейм. Чымбырдан. Көбүнчө жок, мага да көп жазышат комментарийгечи. Таза кыргызча сүйлөткенсиң, нарындыксыңбы, чүйлүксүңбү, көлдүксүңбү депчи. Мен ойлойм, ушул бизде кыргыздарда баягы көлдүкчө, нарындыкча, оштукча деп, мындай таза кыргызча деп, бизде кыргызда эки эле тил бар. Кыргызча, анан адабий тил. Болду. Оштукча, көлдүкчө, нарындыкча деген тил жок да. Сиз ошондо кайсы баары тең эле кыргызча сүйлөйбүз, таза сүйлөйбүз кыргызчачы. Мен көбүнчө мына адабийге басым жасайм да. Өзүм көркөм адабий тил аябай мындай жакшы окугам, жакшы көрөм. Азыркы убакта дагы мындай адабий чыгармаларды көп окуйм десем болот. Окуганда кандай эми китепти монтуп колума алып алып окубайм. Көбүнчө мындай көрүүчүлөргө айтып кетмекчимин, биз таксиде убакыт көп. Баарыбызда наушник бар. Наушник салып алып жүрөбүз. Сен деле жүрөсүң, мен деле жүрөм. Мен байкайсың көп наушник салып алып жүрөм. Ал жерде мен музыка укпайм, кино көрбөйм, постоянно аудио китеп. Биздин эле кыргыздардын кыргызча чыгармаларын. Чыңгыз Айтматовдун, толтура биздин жазуучулар бар. Китебин аудио китеп коюп коем, салып коем, угуп кете берем. YouTube'да толтура аудио китептер. Толтура. Эрнис Кыязов деген бар, диктор. Ошонун окуп берген, ошонун эмесин уксаңар, аябай мындай көркөмдөп, аябай уккулуктуу кылып, түшүнүктүү кылып окуп берет да. Ошону уксаңар, ал китеп уккан менен окуган бирдей эле, айырмасы жок. Окудум, уктум, ой, китеп уктум деп андай сөз жок да. Китеп окудум эле болуп калат. Аны башында мисалы үчүн бир аз мындай түшүнбөй, жаңы укканга мындай мээңе жетпей, сиңбей, ушундай болушу мүмкүн. Бир китепти бир 2 жолу угуп, анан башында укканда бир 1,5-2 сааттык, 3 сааттык китептер бар. Ошолордон угуп, мисалы үчүн өзүңөргө жаккан темадагы китептерди, мисалы үчүн бирөөнүн өмүр баянын, мисалы үчүн ошол эле Чыңгыз Айтматов ким болгон, кантип жазуучу болгон, кантип таанылуу жазуучу болгон, ошол жөнүндө баарыбызга эле кызык да. Ошону уксаңар болот. Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны. Ошол жөнүндө угуп, баштасаңар, уже көнүп кетесиңер. Андан кийин любой китепти уже кадимкидей уккуңар келип, сразу түшүнүп, ошентсеңер болот. Ошону сунуш берип кетет элем баарыңарга. Анткени китеп окуу бул билесиңер, аябай керектүү нерсе. На будущем азыр деле ошол, короче.
түшүнүңөр турган нарселерге өтө сонун совет берди. Мына таксиде негизи убакыт көп да. Бекер убакытта ошол пробкада кетип калып эле наушник угуп калабыз. Мени көргүчө ошону уккула. Анан мына солар мисалы магазинде жок. Ультима деп турат. Муну каяктан алабыз? Муну Яндекстин өзүнүн сайты бар. Simple Way беле ушундай. Заказ бересиз. Ошол жактан заказ берем, үйгө алып келип берет. Же болбосо мына могул жерде неме Мичуринский проспект эмес, Мосфилмскийде офиси бар, магазини. Заказ берип, тоже ал жерден келип туруп эле сатып албайсың, заказ бересиң, коюп коет даярдап алып кетебиз. Жакшы. Туугандар, дагы эмне суроолор болсо, комментарийге жазып койсоңуздар, буюрса калган суроону жооптор дагы комментарийден берген аракет кылабыз, жооп беребиз. Эми суроону болушунча бердик, баасын айттык. Депозит 50 миң берип алгансыз. Депозит 45 миң. 45 миң бергенсиз. Бирок 45 миң деле мында оңой айтылган менен кыйын да беришчи. Азыр адамдар мына жака барып 5 миң берип эконом алыш кыйын да негизи. Депозит жок эле бере бербейби депчи. Бул машиналарга бүт эле ошондой 50 миңден башталат негизи. Эми иштегендер билет негизичи. Көбөйө берсин. Мондой машина айдаган өзүбүздүн туугандар көбөйө берсин. Машина жакшы экен. Чарчы коясың, спокойно, мынтип касымчы. Эми эмне галстук такпай койдуңуз? Мен башында негизи жумуш жакшы баштайм. Бул тарихте уже 1 айдан ашты да. Азыр кичине расслаблений жүрөм. Уже канча күн, канча сменадан бери галстук такпай элем. Эми күн ысык болуп атат. Галстук таксаң да кысылып мындай жүрөсүң да барыш. Бул тарифте эмнеси жакшы, неме жок. Тайный покупатель деген. Вообще жокпу? Мен өзүм деле бар деп ойлогом, бирок азыр угуп атам акыркы убакытта тайник түшпөйт деп, анткени өзүмө деле түшө элек вообще. И бул жакта болбойт деп. Эми клиенттер сен прямо анчалык галстугуңду аркы биркин карабайт. Главное өзүң анда аккуратный, таза, өзүңдү уверенно алып жүрсөң болду. Галстук тагыш керек, анан костюм кийиш керек деп андай деле клиенттер бул жакта андай эмес. Клиенттер наоборот бул жакта эң простой. Клиенттерге главное жакшы мамиле кылып, жылуу тосуп алып, өзүң машинаң таза болуп, өзүң аккуратный таза болуп, анан адашпай түз жеткирип койсоң болду. Адашканда бул жакта клиенттер эң көбүнчө ошо адашканды жаман көрүшөт. Башар билбей адашып, жүдөсөң ошону жаман көрөт аябай. Главное отурду, түз жеткирип кой болду. Анан кийин мал жакта место бар экен. Бул жака отургузбайсыз. Ошол эле жерге. Артка бул тарифте негизи максимум 3 пассажирский место, 3 киши алабыз. Арткы местолор жок. Артмо сиденьяны негизи жылдырбайбыз вообще. Эми клиенттер, пассажирлар деле көрүп калган да, то что мында 5 место бар депчи. Кээ бирөө болот. Атайын зикир деп заказ берип барсаң 4-төө 5-өө болот. Бирок албайм. По правилам сервиса, стандарт сервиса бул жерде 3 эле пассажирский место 3 оңгоңду алып кетем депчи. Арткылар жылдырбайбыз. Подачасын төлөп берет. Эми атмен алса төлөп берет. Негизи андай спорный моменттерде лучше атмен алдырабыз. Ладно, биз экөөбүз эле кетебиз деп отуруп атса да жок деп уже. Анткени поездканын башында эле мындай спор менен башталдыбы? Аны менен урушуп талашпасаң деле ал отурса, барыбызга кийин кол низкий оценка коюп коюшу мүмкүн да. Анткени сөзсүз да ал. Жини келип калды. Лучше андай моментте атмен алып кетип калабыз. Көбүнчөсүнө да совет берип кетем. Ошондой момент болуп калды. Лучше атмен алып эле кетип калгыла. Анткени ошентип башы спор менен башталбай, ладно деп клиенттер болот го, макул депчи. Жини келип отурат го, макул кеттик депчи. Андай да албай эле койгон жакшы. Кетип баратып алса обязательно низкий оценка басат, комментарий жазат. Андан көрө лучше өзүңөр отмена кылып деле -16 менен отмена кылып туруп, поддержка жазып коюш керек. Причина отмены. Ушундай болду. Пришлось мне отменить заказ. Яндекс кайра 16-на кайтарып берет. Өзүңөр дагы эч кандай рейтинг түшпөйт. Азыр мына оюма келип кетти да. Ролда жүргөндө катыйсызбы, катабайсызбы? Өткөндө мен бирөө комментарий жазып калды. Болот, светофорго токсом турупсуң дейт. Кол көтөрүнсөм катыйсың дейт да. Мен пассажирим бар. Анан кийин көбүнчө очки тагып жүрөм да. Эми ал очки зренияныкы. Кара очки, бирок зренияныкы да.
көз минус кетип калгаңыз казыр. Анан катыйсың дейт да. Сизге дагы болду ушундай сас болуш керек а мындай Көп болот менде аябай көп. Анан ошону как раз моментте пайдаланып мен да айта кетейинчи. Өзүм деле комментарийлериме мен деле өзүм каналыман деле жооп берейин деп эстен чыгып кетет. Анан мен көп комментарийге жооп ушундай айрыкча ушундай комментарийлерге жооп бербегенге аракет кылам. Азыр айта кетейин. Рульда кетип баратып, баягы көбүнчөсү капталыңан чыгып, мындай светофордон токтоп же пробкадан токтоп, сигнал басып, айнекти түшүрүп, же болбосо мындай кол көтөрүп учурашат көп болот. Анан мен көбүнчө клиент менен кетип бараткан болуп калам. Баш ийкеп, мынтип акырын кол көтөрүп койгондон башка эчтеке кыла албайм да. Айнекти түшүрүп алып, кандай брат, жакшы, кандай иштер, анан меники жакшы, анан деп сүйлөшө албайм. Себеп пассажир бар. Себеп пассажир бар, антип мындай даже биз рульда кетип баратып телефонго ар жак бер жака отвлекаться эткенге болбойт да. Анан ошон үчүн анте албайм. Анан мындай көчөдөн деле жолугуп калабыз. Жолугуп калганда деле баягы эми жакшынакай учурашып неметип коесуң. Анан мага да бир эки комментарий келиптир ошол жөнүндө. Ушинтип светофордон токтоп кол көтөрсөм өзүнчө эле катыйсың депчи. Сүйлөшөйүн десем вообще карабайсың депчи. Анан көчөдөн деле жолугуп саламдашсаң өзүнчө эле мындай керсейген, катыган, мындай текеберин ушундай адам экенсиң депчи. Эми ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү бар да, характери. Ар бир адам менин мисалы үчүн мүнөзүм, менин видеолорумду көргөндөр, мени тааныган адам сен деле билесиң, мындай оор басырыктуу, мүнөзүм токтоо, спокойный адаммын, бир көргөн адам менен эле жадырап, жайнап, деп эле мындай сен мисалы ошондой адамсың, Мен антип кете албайм. Мен уштап мындай ачылып чачылыш үчүн баягы адам менен жок дегенде бери жа бир 5 жолу жолугуп, мындай жакшы таанып, мен мүнөзүм ошондой да эмечи. Анан жаңы көрүп аткан, жаңы эле жолуккан мындай адамга барып жакшынакай эле учурашасың дагы, жакшы мындай спокойныйраак турасың. Анан ошону көбүнчөсү ойлоп калат экен. Өзүнчө эле машина айдап алса эле, костюм кийип алса эле катып алат, анан арка өркү депчи. Анан походка жөнүндө да көп жазышат. Тим эле мындай эле бассаңар депчи. Тим эле өзүнчө эле түс болуп өзүнчө эле депчи. Могу костюмшум, эми костюмшум кийген, көбү баары эле кийген да, костюмшумду, анан туфлини кийген баары элечи. Бул туфли дагы бизде бул стандарты сервиса каблук менен кийиш керек, обязательно. Таза классика болуш керек. Жана макас, жанагындай лофер болбойт. Таза классика, таза каблук болуш керек. Бул туфлини кийгенде любой адамдын походкасы өзгөрөт. Маймыл кийсе маймылдыкы деле өзгөрсө керек эле. Ана. Бул туфлини кийгенде адамды мындай түзөлтөт да, басканда мындай походкаң любой адамдыкы өзгөрөт. Без этого никак мындай туфлини кийип монтип баса албайсың шолпаңдапчы. Анан тем более костюмшун кийгенде, ремень такканда уже любой адам мындай походкасы өзгөрөт мындай. Түзөлүп мындай кичине мындай спокойнураак басасың да. Шалпаңда баса албайсың. Анан ошону көбүнчөсү ойлоп калат, жасанып, монтип катыбай эле бассаңар депчи. Анан ошолор кайрылып кетет эле, мен жаман көрбөгүлө. Ушундай. Бул Жумуш ушундай. Жумуш ушундай. Жумушка байланыштуу деле эмес, бул форма ушундай. Адамды ушинтет. Сиздин рабочий формаңыз ушул? Рабочий формам ушул. Мен рабочий формам ушул. Как положено. Футболка, же шорт, көбүнчө мен сланс кийип жүрөм да. Себеп мага рульда жүргөндө ошол удобный да. Кроссовка кийсем жүрөк сыгып кетет. 1-2 саат элечи. Ошол көбү көрсө элек мен шлепка чейин айылда жүргөндө жүрө берем негизичи. Туура түшүнөбүз. Катыйсың, патыйсың деген нерсе жок. Биз карапайым эле элбиз. Ошо мени көргөндөр дагы негизи карапайым эле өзүбүздүкүлөр, жигерлер. Ошол туугандар грипп болуп калыпмын. Кондер оорутуп атат да. Туура түшүнөсүңөр. Сүйлөшүндө кыйналып кеттим. Ошол силерге мындай жакшы нерсе айтып бердик деп ойлойм. Мындай элитке чыгам дегендер болсо дагы кичине айтып бердик, машина боюнча көрсөттүм. Айдайм десеңер, айдай тура элем машина. Стоит эле 15 миңгечи. Ошол мен да бир кыскача кошумчалап кетейинчи. Мага аябай баягы YouTube'дан көрүп алып, WhatsApp'ка аябай көп жазат. Күнүгө жок дегенде бир 5-10 адам жазат да. Азыр Comfort Plus'та жүрдүм эле. Элитке ушу силерди көрүп кызыгып атам, ушуга чыгайын деп атам деп. Эми мен баягы
смена күнүгө эле сменаны тартып, смена тартканда дагы жумуш кылган жумушумду чыгарганда, ютубка чыгарганда да любой адам баягы кичине жакшыраак жагын чыгарат да. Баягы монтаж кылып жазап чыгарасың. Баягы алдап эмес, сен кичине жазап чыгарасың. Монтаждап баягы чыгаргандан кийин любой видеоң мындай жакшы болуп чыгат. Анан ошону көрүп алып эле мен баары кызыга берет. Мен да ушул тарифте иштегим келип атат, мен да ушундай акча тапкым келип атат депчи. Айтып кетет элем, Комфорт Плюста иштегендер, иштеп жүргөн болсоңор, могу премиальный тарифке жолобой эле койсо депчи. Анткени бир кирип алгандан кийин уже чыгыш кыйын да. Анткени бул жерде баягындай машинаң оклейни сары, сары, серый жолу ушундай эмес да. Анан лицензия жок мында, путевой лист толтурбайсың. Жанагындай документтердин баарын кереги жок. Карточка, фрахт-тапщика аркы берки. Баягы өзүң личный собственный машинаң менен жүргөндөй эле спокойно жүрө бересиң. Эчтекен кереги жок. Анан ошого бир көнүп алгандан кийин мындан кетиш кыйын да. Мен мисалы үчүн ошого көнүп алып, ошонун айынан эле жүрөм. Баягы путевой толтуруп, аркы берки ошонун ызычуудан баарынан качыпчы. Комфорт Плюста иштегендер болсо, Комфорт Плюста заработок стабильный күнүгө сен 10 000 рубль табам десең, табасың азыркы убакытта. Жумуш Кудайга шүгүр аябай жакшы болуп атат. Без коэффициент заказ болбой калды окшойт. 1.10, 1.20, 1.50 деген коэффициент деле карабай калышты окшойт көбүнчөсү. Комфорт Плюста иштегендер. Лучше ошо Комфорт Плюста эле иштеп жүрө берген жакшы. Мен бул жумушту кызганып, неметип атпай элем, мен силерге карап атам. Бул жумушка келгенден кийин кийим аласың, залог бересиң, башында кыйналасың. Ошентип отуруп, бир 2-3 ай убактың өтүп кетет жөн эле. Ал убакыт бул кымбат нерсе. Ошондон көрө 2-3 ай ошо Комфорт Плюста стабильно ушинтип эле бүгүнкүдөй иштеп жүрсөң, канча акча жоготуп аласың. Заработок бирдей эле. Бул күндө мен бүгүн 50 000 таптымбы, эртең бир 25 000, 20 000 табышы мүмкүн. Расход чыгаргандан кийин өзүңө бир 2-3 000 калып калат. Же болбосо эми аренда чыкпай калган күн боло элек, Кудайга шүгүр. Анан ушинтип бир жуманын заработогун алып келип туруп чачыратканда, бөлгөндө күнүңдүккө. Ошо Комфорт Плюста тапкан акчадай эле табасың. Сөздүн ачыгычы. Анан ошол үчүн бул жакка секирип кереги барбы дейм да. Еще риск көп бул жакта. Машинаны бир нерсе кылып алсаң, кымбат. Өтө кымбат. Негизи тарифтердин эң эле жакшысы Комфорт Плюста. Комфорт Плюс эң жакшысы. Клиенттер да жакшы. Комфорт Плюста мен өзүм канча жыл иштедим. Эң жакшы тариф мага да Комфорт Плюс жагат. Машина дагы жакшы, комфортный, клиенттери да жакшы. Анан бизнеске секиргендегендерге Комфорт Плюстан бизнеске вообще эле жолобой эле койгула. Комфорт Плюс рулет, сила. Айырмасы мынча акчасычы. Но ошол айырмасы үчүн силер суу коюп, жанда услугалар көйнөк кийип, карашым туфли кийип, анан чуркап чыгып эшик ачып берип, не стоит да. Кээде акча разницасы үчүнчү. Арендасы да кымбатыраак. Не стоит лучше Комфорт Плюста эле жүрөбүз. Зикирдин эң плюс жери эшик ачпайт экенсиң. Мен эмнеге бул Майбакка отуруп, Майбактан бияка секирдим сразу элечи. Бул жакта мен В-класста айттым го, жарым жылдан ашык иштедим. Эшик ачпайсың. Бул жакта тоже самый. Эшик ачпайсың. Кнопка менен ачып коесуң, болду. Мынакей туугандар, зикир боюнча толук айтып бүттүк. Арендасы, депозити канча иштейт, анан ушул боюнча дагы толук маалымат алдык. Силер менен мен Болот, ошондой эле Мирбек ака. Мирбек Асанкулов. Достор, эгер кимден ким мени көрө элек болсо, менин каналымды, менин YouTube каналымдан менин видеолорумду көрө элек болсо, чакырып кетем. Болоттун катталуучулар мага өткүлөдү. Келип менин каналыма катталып, обязательно видеолорумду көрүп, өзүңөрдүн оюңарды жазып, суроолор болсо берсеңер болот. Суроолор болсо бергиле. Ошол ой пикир калтырабызгандар, оюңар болсо сөз түрдө комментарий жазып койгула. Мирбек аканын каналына катталып коебуз. Мен да каналыма каттала электер болсо, подписаться кнопкасын бастырып аталып коебуз. Барыңарга чоң рахмат. Убактыңарды бөлүп көргөнүңөргө, видеого бирден лайк басабыз. Ассаламу алейкум бардыгына. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум достор.